мурунку чакырылыш, тарыхтагы эң жаман чакырылыш, эң слабый, эң коркук чакырылыш. Шайлоого баягы байманаптар көпөстөр жалгыз барбай, шопурларын, жардамчыларына чейин чогуу алып келатат депчи. Целый партия тизмесинде 120 адамы бар партия 700 киши жалдаптыр. Анан 1000 агитаторго уруксат берген. Бул голос сатып алууну, добуш сатып алууну мыйзамдаштырууда. Мен кетери менен айттым. Мен ушундай саясатка, өкмөт жетекчисинин саясатына макул болбогон үчүн кеттим. Мен кичүү иним камалып калса, анан мен камалып кетсем, атама оор келип калат да. Гүлжан Шерипбаева жамандаган, Канышай Мамыркулова жамандаган, Атай Бейшемек жамандаган, Илгизбей Шаменов жамандаган, ушулардын баары камалып чыкты да. Эмне бизде өзү каалап мен иштегим келет, депутат болгум келет деген талапкерлер жокпу депчи. Facebook айдыңында колдонуучусу аз болсо дагы саясат чечилет. Азыркы бийликтин тарапташы катары да ойлойт элем да, билет элем. Азыркы учурда мамилеңиз кандай? Азыркы учурда байланыш жок. Жаңы парламент бир чоң бир нерсеге катышат да. Аны айта албайм эмне экенин. Жок, билем, бирок айта албайм да. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. YouTube аркылуу амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Каналыбыздын аты айтып өткөндөй эле Ойзон деп кайрадан өзүнүн бир өзгөчө ою бар байкебиз бизге конокко келип отурат. Кудурет Тайчабаров мырза, активист, журналист, акын, волейболист, блогер, баягы сизди жазып атыпчы, даярданып ушинтип тизмектеп атып. Эме деп эле тааныштырайын деп ойлогом да. Кыскасын айтканда, баягы биздин Кошун апанын баласы, апабыз көп мисал кылган Кудурет Тайчабаров бизге конокко келип отурат. Кош келипсиз. Кутканыңыздар менен рахмат чакырууңуздарга. Силердин каналга ийгилик каалайбыз. Ушундай эркин ой бөлүп, мындай ачык площадка түзгөн бул бизге окшогон эркин жүргөн адамдарга жакшы мүмкүнчүлүк. Ушундай мүмкүнчүлүк берип бизди чакырганыңыздар үчүн дагы бир жолу рахмат. Сизге да рахмат, баягы убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңизге. Анан заман талабы ушул болуп калды. Биз конокторубуз жөнүндө маалыматты билбегенибизди көбүнчө интернет айдыңынан, социалдык тармактар аркылуу карап калдык. Анан сиздин социалдык тармактарды актарып атканда Facebooktан дароо эле көзүмө урунду. Жакында алмаштырган окшойсуз баягы профилдеги сүрөтүңүздү, Чубак Ажы менен, жаңылбасам. Эмне себептен алмаштырдыңыз? Же көптөн бери эле турабы, мен жаңылып атамбы? Жок, мен жакында эле алмаштырдым. Бул неме себептен? Жакында тиги Эдис Кыязовдун подкаст каналына Улан Давлеткулов деген жигит барды. Ошол киши Чубак Ажынын жанында дайыма ошол баскан турганын тартып, анын баян сабактарын тартып жүргөн жигит болчу да. Мындайча айтканда, эң көп жанында жүргөн киши ошол болчу. Анан ошонун маегин көрүп, мындай сагыныч болуп кетти. Жанагы акыл насааттарын мен көп сырдашчу элем, ошону уккум келип кетти. Ошон үчүн эле коюп койдум, мындай өзүмө Facebookка кирген сайын эскертип турсун деп. Себеби ал кишини ойлогондо мына жашоодогу туура эмес кадамдар, туура эмес ойлорду кайра түздөп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк түшөт эле да. Себеби ал киши өзү сунуш кылып, мен үйлөнгөндө өкүл ата болгон эле. Ал окуя мындай болуп калган: 2017-жылы Сүйүн Океев менен биргеликте Чубак Ажыдан интервью алганды барып калабыз, анын кабинетиндечи. Анан интервью бүткөндөн кийин Сүйүн Океевге мындай батам берейин деп неме кылып атса: Чубак Ажы, ажыке, могу Кудуретке батаңызды бериңизчи, ушул мына 33-кө чыкты, үйлөнбөй жүрөт, ушул үйлөнүп кетсин десе эле, анан чын дили менен отуруп туруп жакшы бир узакка созуп туруп батасын берди эле. 1,5 айга жетпей, даже 1 айга жетпейби, үйлөндүм да. Ойдо жок жерденчи, аябай. Анан таң калып калдык да, биз ушунча күчтүү бата болгон экен деп. Анан ал киши негизи Facebooktан таанышканбыз. Ал киши мага мынтип айтканда: мен эртеден кечке бир ойду туура деп ойлоп жүрүп, анан кечинде эле кирип Кудуреттин постун окуп эле кайра өзүмө апайсыз болуп, көрсө ушунусу туура турбайбы деп, жана күндүз кечке ой туура дегенимди туура эмес деп калгычымын. Анан эгер мени ынандыра алса, бул элди да ынандырат деп, менден жанагы ошо илим алдыртып, күчтүү мындай неме чыгаргысы келген экен да, элди ушу ыйманга үндөй турган бир кадр чыгарайын деген ойдо ошол мени өзүнө тарткан экен да. Анан биз үйлөнгөндө никебизди өзү кыйып, анан
өкүл ата келиш керек эле, өкүл ата тандай элекмин деп шашылып жөнөп калдым да. Десем, өкүл атаны эмне кыласың? Мына мен өкүл атамын деген да. Ошондон анан өзү нике кыйып эле өзү өкүл ата болуп анан. Андан кийин мен көп өтпөй эле Москвага кетип калдым, мигрант болуп. Ошондо күндө бир саат 2 саат сүйлөшөт болчубуз. Күндө ар кайсы саясий окуяларды тиги буларды талкуулап. Жакын болгон экенсиздер. Жакын болуп көп немесин, жашоодон көп немени алдым да. Анан илгери мага атам бул жашоого багыт берип, мындай билим берип, мындай жашоодо кандай жашашты үйрөтүп кеткен болсо, андан кийин атам 2012-жылы каза болуп калгандан кийин ошол Чубак ажынын көп немелерин, сабактарын алдым да. Анан өзүм ушинтип адашып баратканда, туура эмес ойлонуп баратканда ошо эстеп кетем да. Анан туура жолго ой жүгүртсөң, адамдын ою туура болгондо иштери дагы жакшы болот экен да. Мындай иши ачылып, ойлогон максаттары ишке ашып элечи. Ошол себептен мага жанагы Шералдын чокоюндай болуп турсун деп, азыр мындай саясий аябай активдүү мезгил келип калбадыкпы? Ошондойдо бир адашуу кылып албайын, туура эмес ой жүгүртүп албайын, бирөөнү капа кылып албайын деген ойдо ошол немени, ажыкенин сүрөтүн коюп койдум да. Негизи эле Чубак ажы жөнүндө баягы кеп болгондо, анан ага жакын болгон кишилер азыр китептер чыгарып атышыптыр да, ошол эскерип мен укканым боюнчачы. Сагынычын көп айтышат да. Акыркы учурда пикирлерде көп айтылат. Ушул учурда Чубак ажы болгондо балким жакшы багатка бурмак эле, өзүнүн так жообун айтмак эле депчи. Сиз да өзүңүз азыр айтып өттүңүз, мен азыр билип атам жакын болгонуңуздардычы. Сиз сагынганда эмне кыласыз? Мен чынында көп нерсеге күлө бербейм да. Аябай күлкүлүү анекдотторду эле жылмайып коем. Анан өзүм анекдот айтканды жакшы көрөм. Чубак ажы аябай тамашакай болчу да. Ал элдин алдына чыкканда ал анекдотторду же мындай күлкүлүү окуяларды айта албайчу да. Мындай өзүнүн бир чектери бар болчу. Бирок мен менен сүйлөшкөндө ар бир окуяга байланыштуу анекдот айтып эле каткырта берчү да. Анан ошол адам мындай экен да, кимдин жанында адам өзүн бактылуу сезсе, ошол учурду сагынат экен да. Мен маанайым көтөрүлүп калчу. Түнкү саат 2 болсо деле мындай неме болчумун да. Мындай жылмайып жакшы маанайда уктачумун. Анан ошол учурларды көбүнчө кайгырганда же бир неме болгондо ошону эстейсиң да, ошол кездердичи. Анан саясатта жетекчилер бир туура эмес кадам кылса, ата азыр ушул Чубак ажы болгондо укмак деген ойлор менен эстейм да. Анан убагында Ажыкеге мен бир сунуш кылгам да. Ажыке, сиз президенттикке коюп өтөсүз десем, карап туруп, мен койсом өтөрүмдү билем дейт. Бирок мен экономика тиги буну түшүнбөйм да дейт. Мен тартипке алып келиш мүмкүн, элди ыйманга алып келиш мүмкүн. Анан экономиканы бир өкмөт башчыга бирөөгө дайындайм. Анан ал өз кызыкчылыгын көздөп кетчү болсо, өлкө бир кризиске капталса, анын аты жаман ат болбойт. Кимдин убагында, ошо Чубак ажынын убагында жоопкерчилик деп аты мага калып калат эле. Ошол себептен мен саясатты мындай неме кыла көрбөйм. Мен ашып барса парламентке келип, ошол эл өкүлдөрүн ыйманга чакырып, мекен үчүн кызмат кылганга үгүттөшүм мүмкүн. Бирок чоң жетекчиликке тажрыйба керек, ошондой эрк керек, анан билим керек. Мен экономика жагынан өзүмө ишенбейм деген да. Анан мен ошонусун туура көргөм. Анан ушул шайлоолорго жетпей көзү өтүп кеткен да бир чети ошо таза ойдон алып кетейин десе керек деп ойлойм да. Анан ошол жашоодогу мындай учурларда, кыйынчылык учурларда ал киши айтат эле да, адамдын башына сыноо келсе, анын артынан оомат келет депчи. Ошол сыноо ооматты бергендин экзамени депчи. Сен кандай тапшырсаң, ошо жараша берет деп. Сыноосу жок адам ал эч кимге кереги жок адам депчи. Ошол үчүн бардык сыноолорду жеңгенге аракет кылабыз. Ар нерсенин выходу бар экен да. Бир гана дем алып атсаң демек чечим бар. Өлүмдүн гана немеси жок да, көргө түштүң болду, ал жактан выход жок. Ошол себептен бүт сыноолорду канча жолу суракка да бардык, текшерүүлөрдөн өттүк, коркутуулар болду, кызматка койду, кызматтан алды дегендей. Ошолордун баардыгын биз ушул сабыр менен эле жеңип келип атабыз да. Демек баягы сабыр кылууну кайсы бир деңгээлде өзүңүздө таптоого, ошону күчтөнтүүгө Чубак ажынын да бир салымы бар экен десек туура болот, Мен бул жашоодо 3 жолу сабак алдым. Биринчиси, мен шаарда жана Балконский киргиз болуп баратканымда атам айылга жиберип салган. Ошондо айылдын турмушун көрүп, чыныгы кыргыздын жашоосун көрүп, кыйынчылыктарды көрүп,
ошондо бир тарбияландым, сабак алдым жашоодон. Экинчиси, атам каза болгондо бүт жоопкерчилик өзүмө башыма түшүп калды жаш эле. Анан ошондо турмуш тарбиялады да. Ага чейин атамдын тарбиясын угуп эрке баласы болуп эле жүрө бериптирмин. Анан кийин ушул чубак ажы менен жакын болуп калганда көп мындай туура эмес кылган жактарымды түшүнүп, кандай жашаш керек, кайсы учурда кандай жеңиш керек, ошолорду үйрөндүм да. Анан ошол жашоодогу үч алган сабагымдын негизинде азыр мындай кыйналбай жашап атам да. Кандай кыйынчылык болбосун чыдапчы. Ошон азыр сөзүңүздө өзүңүз атаңызды да эскерип өттүңүз. Баягы жоготкондо жоопкерчиликти сездим депчи. Атаңыз сизге кандай кеңештерди көп айтат эле? Атаңыз жөнүндө кеп болгондо эмнени көбүрөөк эстейсиз? Атам азыр жолдо келатып бирөөгө айтып бердим эле да. Адам кылганды адам кылат дечи да. Эгер адам бир жумушту же бир өнөрдү аркаласа, аны башка адам да кыла алат. Анын биринчи себеби каалоосу, анан мээнети, аракетичи. Мен ошол себептен өзүмдү ар кайсы тармактан сынап көргөм. Жаш кезимде самбо, дзюдо, футбол, таеквондо менен заниматься эткенмин. Жана Валентина Шевченко, мен тренерим Тилек Бапанов деген агай бар болчу. Ошол жана Валентина Шевченкого спарринг партнер жок болуп, экөөбүздүн боюбуз тең болгон үчүн мени коюп койчу да. Так что дүйнөдө эң көп Валядан таяк жеген мен болсом керек дедим. Себеби ал кыз деп биз чыдачубуз да, бирок катуу неме бере алчу эмеспиз. Анан бизди жалпы Павел Федотов тренировка кылдырчу. Ал илгери Пирамида каналында журналист болчу да. Анан самбо, дзюдодон өзүмдү неме кылып көрдүм. Чыгармачылыкта, кино тармагында, берки ырчыларды продюсировать этип, акын катары, журналист катары, тиги саясатка келип, политтехнолог, пиар менеджер, спичрайтер сыяктуу аю холдингинде иштеп, маркетолог. Ошого жана мен айттым да, элдин баласы, Кошун апанын баласы экен депчи. Жок, мага ушундай бүт тармакты көргөн өзүмө кызык да. Анан мисалы мен кызматка дайындалганда айтканда, муну каяктан алып келип эле тияка коюп салды депчи. Мен мисалы медицинага бармак эмесмин. Же болбосо бир орган кызматкери болмок эмесмин, себеби тагдырлар чечилет, жакты адам ден соолугу чечилет. Бирок башка жака көзүм жетет, билимим жеткен үчүн бардым да. Квалификационный немеге туура келген үчүн, талаптарга. Анан мисалы азыр деле көп тармакка кызыгам да, ушуну алып кетишим мүмкүн депчи. Ошол себептүү атамдын эң чоң немеси мага берген багыты, тарбиясы, акылы бул ошол адам кылганды адам кылат деген да. Анан сен эмнеге журналист болуп иштесең, эконофактты бүттүң деген сөздү көп угам да, сындычы. Мындай болгон да, атам досум Мамат Сабыров деген журналист агайыбыз бар, азыр деле бар, Айшатам. Анда биз кичике болчубуз, тиги ЦУМдун подвалынан чыгып площадьты көздөй баратканыбызда бирөөлөр кайыр сурап отуруптур да. Анан атам анда момундай көк эли тыйындыктар бар болчу, бүркүттүн сүрөтү бар. Ошодон экини алып туруп бирөөгө берди да. Анан мен атам жетелеп баратам. Сурадым, ата, сиз канча сом бердиңиз? Сен 1 сом бердим дейт. Эми ал кезде 1 сом чоң эле акча болуш керек. Анан 1 сомго канча сооп берет десем, канча акча берсең деле бирдей эле сооп берет деди да. Анан бир аз жүргөндөн кийин дагы бир кайырчы отуруптур. Ага бербей өтүп кетти. Анан мен атам айттым, атам эмнеге жана 1 сомдун 50 тыйындын бирөөсүн буга, 50 тыйындын бирөөсүн буга бергенде азыр 2 эсе сооп болмок да десем, Айштам күлгөндө, балаң экономист экен, муну экономист кылыш керек экен депчи. Ошентип жүрүп эле мени кыйнап эле эконофак окутуп салган. Болбосо өзүм башка тармактарды окусам болмок деп жүргөм да. Бирок ошол атамдын немесин, ишеничин аткарып уят кылган жокмун. Эконофакты артыкчылык менен бүттүм. Анан көрсө адам эгер жогорку билимди алып алса, бүт тармакка кете берет экен. Өзүнүн Азыр мен көп юристтерге караганда мыйзамдарды жакшы билем. Ошол себептен мен артыман эчтеке таппайт, эчтеке бузбайм. Бирөөнү сындап жазсам дагы аны сотко бере албайт. Себеби эмне сотко илинет, эмне илинбейт жакшы билем. Допроско барганда дагы следовательдерге, немелерге айтам. Мен бул мыйзамдарды жакшы билем. Илеше турган эчтеке жок деп. Счетный палата келип текшергенде дагы. Анан кээ бирлердин немесин көрүп, интервьюсун же материалдарын көрүп, могу жерде мыйзам бузуу бар. Жакында кылмыш козголот деп коем да. Мен көрүп турам аны. Анан кийин ошондой болуп калат да.
мунун бардыгы тажрыйбадан да. Улам жанагы кечке мени текшере берипчи, алар менен кошо жүрүп эмне мыйзам бузуу экенин алардан сурап жүрүп элечи. Текшерип атканда чогуу сүйлөшүп отуруп эле билип аласың да. Ошентип ошо юридика, финансы, бухгалтерия бүт бардыгын билип алдым. Анан саясатта ким кайсы учурда кандай ойлонорун билип калдым да. Сүйлөшүп жүрө берипчи. Ошол себептен момундай болот деп койсоң, ошондой болуп калса элдер ойлойт да, бул көз ачык экен ушул сыяктуу депчи. Баягы бир эжем аудио жибериптир. Эниңен сурачы, мен койсом өтөмбү, эгер өтөт десе мен кандидаттыгымды коеюн депчи. Энди андай эч кандай неме жок. Не деп койдуңуз аны ошол эжеге? Бул биринчиден ширк да. Мен айттым, эгер андай өтөр өтпөсүн билгенде мен өзүм коймокмун же коймок эмесмин да. Бул жөн гана аналитика. Анан азыр элдин ою кандай экенин билбейм. Ошол себептен эгер 300 000 жалпы болбосо, ашыкча убактысы болсо, каражаты болсо коюп көрө берсин. Балким өтүп кетет. Ат чуркабайт, бак чуркайт деген сөз бар эмеспи? Ким президент, ким депутат болорун эч ким айта албайт. Аны эл чечет да. Негизи элдин тандоосуна жараша бизге тагдыр берет. Ошол элдин азыркы немеси, позициясы кандай экенин жакында көрөбүз. Акырындан баягы шайлоо темасына да келип калдык өзү сиздин жоопторуңузданчы. Акыркы постторуңуздун биринде Facebook'та сиз мындай өңүттө пикир калтырыпсыз. Шайлоого баягы байманаптар, көпөстөр жалгыз барбай, шопурларын, жардамчыларына чейин чогулуп келатат депчи. Ушинтип бир жалпылап суроо берейинчи сизге. Негизи эле алдыдагы шайлоого кимдер аттанды, кимдер барган атат? Негизинен мен биринчи могу шайлоо боюнча ушул мыйзамдын өзүн сындап баштадым да. Себеби өзүңөр билсеңер, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде айтканда шайлоо күрөөсү кымбат деп айткан 100 000дичи. Экинчиден убагында партиялар келгенде эң көп агитатор жалдаган партия 700 киши жалдаптыр. Целый партия тизмесинде 120 адамы бар партия 700 киши жалдаптыр. Ошондо 120 кандидатына бөлчү болсо, мисалы Кыргызстан партиясында 200ге чейин кандидат койгон да. Бир 2-3төн ашпас, көп болсо 4-5 бир адамга туура келет. Анан 1000 агитаторго уруксат берген, бул голос сатып алууну, добуш сатып алууну мыйзамдаштыруу да. Сен 1000 адамга акча бердиң, ал үй бүлөсүн алып келсе эле 5000 голос. Кошуна колоңун айтса, туугандарың айтса 10 000 голос болуп атпайбы? Анан азыр агитаторлордун айлыгы 20 күнгө, күнүнө 1000 сомдон эсептесең эле 20 000. Бирок азыр Кыргызстанда эч ким бир күнгө 1000 сомго иштебейт. 1,5 000 болсо 30 000 болуп калышы мүмкүн. Анан ошодон улам, мисалы 1000 агитатор жалдай турган жөнөкөй адамды 20 000ден эсептенсең эле 20 миллион да. 300 000ди кошосуң, андан сырткары мондай роликтер, фотосессия, тиги печатный продукция, тамак аш, бензин, тиги булар элечи. Тиги микрофон, билет, силет, тиги буларын эсептесең эле аябай көп сумма чыгып кетет да. Демек кайсы бир деңгээлде баягы сатып алууну адалдаштырып койгон ушундай болуп атат да. Мыйзамды чуркап өткөргөн депутаттардын бардыгы бай, манап олигарх депутаттар. Анан как будто ошол акчасы жоктор келбесин дегендей эле мамиле болуп калганы түшүнүктүү болуп калды. Анан эми дагы ошол мыйзамдагы бир туура эмес жери, акыркы 5 жылда Кыргызстанда жашасын деген жери бар экен да. Мен мисалы чет өлкөдө чоң ири компанияларда иштеген кыйын жигиттерди билем. Бизде неме болгон, утечка мозгов деп коет. Бүт билимдүү, акылдуу жигиттер сыртта чыгып иштеп жүрөт да. Ошолор келип коеюн десе, ал акыркы 5 жылда жашабаган болуп калат дагы. Кое албай калып атышат. Билим алган, аябай престиждүү жогорку вуздарда чет өлкөдө окугандар келип кое албай атат. Ал үчүн бүтүп келгенден кийин 5 жыл жашап туруп анан коюш керек деген сөз. Ошонун негизинде мисалы бул мага деле туура келбеген мыйзам болуп калды да. Мен 2020-жылы Октябрь революциясы болгондон кийин 26-октябрда келгем Кыргызстангачы. Мен мисалы азыр кандидаттыгымды коюш үчүн мен акыркы сроктордо коюшум керек да, ошондо 5 жыл болуш керек. Мына бүт калды. Бул жагы да туура эмес болуп калды. Мисалы мигранттар кое албай калышы мүмкүн болуп атат. Көптөгөн мигранттар сыртка чыгып тажрыйба топтоп, каражат топтоп жүрүшөт да. Ал бир гана кара жумушта эмес, акыл менен иштеген жумуштарда иштегендер бар. Анан ушул жагы да туура эмес, чектөө болуп калды.
Америкада канча жигиттерибиз чоң компанияларда алып иштетип жүрөт. Ушул жагы да калыссыз болуп калды. Анан эми жана айтпадымбы, ар кайсы учурдун выходдору бар депчи. Мен ушул мыйзамга каршы дагы немени ойлоп чыккан жокмун, эми таптым дегендей. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү убагында мигранттардан каражат чогулткан да шайлоого деп. Анан мен ойлодум, биз каражат чогултсак ал киши деле каршы болбойт депчи. Себеби өзү интервьюсунда айтып атат. 300 миңди жакын туугандарынан чогултуп деле чыксын да, анан элдин жардамы менен счетко акча которуп эле шайлоого катыша берсин да депчи. Биз ошону колдонолу дедик, президент айтып атса ошону колдонолу дедик. Азыр жаңылбасам фандрайзинг деп эле, фандрайзинг деп жана бул ыкманы миллионер АКШ президенти, миллиардер Дональд Трамп колдонду. Ага чейин Барак Обама 367 ушундай миллион доллар чогулткан да. Бул ошол элдин шайлоого бир гана добуш менен эмес, каражат менен катышканы, бул ошол жанагы кандидаттын үстүндө мындай бийлик нерсе бизбиз деген сезимди берет да. Бул биздин каражат менен келди деген сыяктуу. Бизде мисалы Дастан Бекешев ушуну чыгарса, элдер тепкилеп атат, кайыр сурап депутат болбой эле койбойсуңбу, сен өкмөттөн алган айлык жетишпейт тиги бу деп. Бул кадимки көрүнүш, өнүккөн өлкөлөр бүт колдонот. Просто ошо Дастан Далабаев бир аз эрте чыгарып койду. Анан бизде дагы бир катачылыгы, башка өлкөлөрдө жок, цифровизация министрлиги бизде бар да. Бирок ушул БШК элементарно коммерческий банктар менен электрон кошелегинен тиги счетко акча которууну сүйлөшө албаптыр да, ушуну чече албаптыр. Азыр эми кандидаттар элден каражат чогултуш үчүн мисалы мамлекеттик банк, Айыл банктан счет ачат, анын жанагы реквизиттери меле момча цифрада, аны 3 жолу ар түрдүү бииктиги буларын жазганда, которо турган адам передумать этиш мүмкүн да, монун баарын жазып которбой эле койбоймун дейт. Ошон үчүн ал эмес, керек болсо баягы даже кайрчылыкка ошол санды тергенге эми эрингендер бар да, жеке өзүмдө көргөнмүн. Ал жеңил болсо бат которот баягы. Мисалы QR берсе жакшы болмок да коммерческий банктан. Эгер мамлекет ушул коммерческий банк менен сүйлөшө албаса, анда ал жерде эмне кылып отурушат деген 5 жылдан бери БШК эмне жумуш кылып атат, Минцифра эмне жумуш кылып атат. Минцифра ошол мамлекеттик банктардын немесин ошо QR менен которо турганды иштеп чыгып койсо болбойбу, эмгичектичи. Анан ушул жагынан нааразылыктар болуп атат. Бул бир гана менин айтканым эмес, бүт бардык немелер кандидаттар айтып атышат да. Бирок ушундай болгонуна байланыштуу мен бүт ар кайсы округтан бараткан кандидаттарды көрүп ойлодум, биз дагы ар бир округтан бир акчасы жок, бирок билими бар, убакыт менен сыналган, бир колунан бирдеме келген бирден жигитти алып чыгалы, может 30 округтан 30 бала алып чыксак, эми жигит кыздардычы. Балким ошонун бир 3төн 1 өтүп калса, бир 10 депутат карапайым калктын арасынан чыгып калса, эми бул жакшы нерсе да. Мисалы 2005-2007 жылдары ушул Садыр Нуркожоев, Камчыбек Кыдыршаевичтерчи биринчи ушу биздин куракта депутат болуп келишкен да. Алар ошол кезде бизнестен жөнөкөй эле депутат болуп келген. Бирок такшалып отуруп, министр ар кайсы кызматтарга барып отуруп, партия жетектеп отурушуп, могул куракка мамлекет башчылыкка жетип калышты да. Мен ойлойм, ар бир муундун көрөнгөсү болуш керек да. Кийинки муунга жакшы тажрыйбаларды үйрөнүп өткөрүш керек. Мен ошол себептен ойлоп атам, ошо байманаттардын арасынан эмес, карапайым калктын билимдүү катмарынан, тажрыйбалуу мындай убакыт менен сыналган көзгө толумдуу жаштардан, жаңы жүздөрдөн ошол кийинки муунга көрөнгө катары тарбиялап өтүп кетсек, алар ошо 5 жылда тажрыйба топтоп неме болуп кетсе. Себеби возрасты келгенде тиги саясатчылар өзү эле четтей турбайбы? Мисалы айла жок. Феликс Саршенбаев сыяктуу улуу муундагы кишилер саясаттан четтеп калбады, ошол сыяктуу элечи. Анан ошол учурда бизде саясий элитада боштук калып калбасын деген ой болуп атат да. Бизде эми ошондой учурлар болду го кадимкидей. Ушундай учурлар болду. Ошондо жанагы бизнестен ар кайсы тармактан талапка жооп бербеген кадрлар келип калды. Ошол себептен мен бир ушундай бир муундун бир бөлүгү келсин деген ойдо ушундай сунуш менен чыктым. Бирок негедир мен чындыкты айтып көп сындап койгон үчүнбү, мен мындай апайсыз ордуна көрүпчү, кээ бир жаштар менден неме кылгандан коркут экен, бир жумуш алып барганданчы, ошону жазып атышты, биз өзү эле барабыз, тигиндей мындай багаларыбыз, байкелерибиз унутуп атат, тигинтип атат дегенден. Чын-чынына келгенде азыр мындай күчтүү апайсы жок болгон үчүн мен чындыкты айтып койсом
көбү мени апайсы Ошого катары көрүп алыптыр да. А мен чынында мисалы ошол 6-7 жыл мурда бийликке Садыр Нуркожоевич келет деп аналитика жүргүзүп болжолдогон учурларым бар да. Анан ушул келсе, может, жашы өзгөрүп кетеби деген сөздөрүм, эгер мен апайсы болсом, өзүмө өзүм каршы болуп калып атпаймынбы? Просто туура эмес учурларын айтканда ошондой кабыл алат экен. А мисалы эмне үчүн мага кылмыш козгоп же куугунтуктап камаган жок? Мен мыйзамдын негизинде жалган эмес далилдерди сүйлөп атам. Мисалы өткөндө Бакмурат досубуз жазды. Кудурет, сен неге кызматта турганда сын айтпай, кетипсиң деп атасың. кетипсиң деп атасың деп пост жазды. Мен жаздым. Кызматтык этика. Мен кайсы жерге туура келбейт деп. мечитке барсам, бут чечип кириш керек болсо, бут чечип кирем. Больницада бахила кийиш керек болсо, халат кийиш болсо, халат кием. Ар бир жердин эрежесине башыйм. Ошол сыяктуу эле мамлекет кызматкеринин этикасы бар. Биз көп соц тармактарга же жетекчиликтин немелерине комментарий бере албайбыз. Ошол сыяктуу мен кызматта жүргөндө баардык тартипти сактадым. Бирок кеткенден кийин мен эркин атуу катары айтканга акым бар. Мен кетери менен айттым. Мен ушундай саясатка, өкмөт жетекчисинин саясатына макул болбогон үчүн кеттим. Мен анын каталарын көрсөткөн үчүн ал мени иштей албайт деп отчет берип атты. А бирок мен айткандай болду да. Акылбек Жапаров өзүнүн туура эмес иштери үчүн кеттиби? Ал боюнча Камчыбек Кыдыршаевич пресс-конференция берди. Ошондо менин айтканым туура болуп атабы? Менин кеткеним да туура болуп атабы? А мен просто кийин бийлик алмашса жооп бербейин дедим. Ошол иштергечи. Азыркы сөзүңүзгө кошумча, бизде эмнеге ушундай баягы так бере алышпайт да, көпчүлүк эл деле, анан ушул депутаттар деле, бийликтегилер деле бир маселесине сын айтылса, сиз айткандай толук турда оппозиция катары көрүп калышат да көпчүлүктүчү. Ушуну кантип айырмалаш керек, кантип түшүндүрөбүз? Мисалы колдогон кишилер деле бар да, бийликтин саясатынчы. Анан бир маселесине келгенде бир мүчүлүштүк байкады дейли. Ошону айтты, ал оппозиционер болуп калып атат да. Мен ушул элдин кабыл алуусуна түшүнбөйм да. Кээ бир учурларда сын айтсаң, все, бул тияка өтүп кеткен турбайбы, капачылык болгон турбайбы дейт. Анан мактап кирсең эле, бул кошоматчы болуп кеткен турбайбы, тиги бул дейт. Адам деген ар бир учурда туураны туура дегени жакшы да. Туура учурлары көп, мисалы аткарылып аткан жумуштардын көбү туура. Анан туура эмес учурун эч ким айта албайт да, коркуп калды. А сен айтсаң, сени оппозиция катары көрүп атат да. Эми мисалы атам туура эмес иш кылса, атама деле айтчымын. Мен даже ажекенин туура эмес иштерин өзүнө айтчымын да. Мындай көпчүлүккө эмес, өзүнө айтчымын. Кандай кабыл алчу ошону? Ал туура кабыл алчу. Ал тескерисинче айтчу да. Мага ушул бүт баары эле мени сыйлап неме кылбаган үчүн, сын айтпаган үчүн мен неме өзүмдү ыңгайсыз сезип кетем. Себеби адам чынында эле ар бир адам өзүн дайыма туура жүргүзүп атам, менин башым иштейт, мен деп ойлойт да, мен идеалмен деп ойлойт. Эч ким өзүнүн кемчилигин көрбөйт. А кемчилик сырттан көрүнөт. Ошол себептен сын адамды неме кылат да, түздөйт, өнүктүрөт, өстүрөт. А жанагы сын укпаган, эч ким менен иши жок адамдар ошол деңгээлден өспөйт, байкайсыңарбы? Ошол себептен мен сынды туура кабыл алам да. Бирок жалган жала менен айтылган сындар, бул албетте тиги ошол жалган жала жапкандардын убагында жазасын берет. Мисалы эң чоң өч алуу бул Кудайга койдум деген да. Себеби мисалы сага калп айтып атса, сен аны далилдей албай кыйналсаң, Кудайга койдум десең, убакыттын өтүшү менен ал киши өзүнүн жазасын алат. Мисалы мен эркин экономикалык аймак жетекчиси болуп турганда көп мыйзам бузууларды токтотуп койгонмун. Бүт баары мыйзам чегинде болгон. Мына кече көрдүңүздөр, улуттук коопсуздук кызматы эркин экономикалык аймакта пара алып аткандардын видеосун чыгарды. Мына түнү кечинде. Биздин убакта ал болгон эмес. Мен ошондой болбосун деп түнүгүнү кайтарчумун. Менин айдоочум, кеңешчим сездин территориясында жашачу. Мен телефондон камераларды карап отуруп, бир шек санаткан бирдеме боло баштаса, сразу чалып туруп бар тетигине карачы, эмне кылып атышат деп жиберчимин. Алар территорияда велосипед менен караңгы болсо да байкалбай келип, бар неме аны тактап турчу да, эмне болуп атканынчы. Ошол себептен жетекчилик любой учурда келип калат деп, контроль болгон үчүн эч кандай мыйзам бузуу болчу эмес да. Адамдын немесин билбей, чыныгы жумушун билбей эле заказ менен жамандоолор болот да. Мен ушунчалык өзүмдүн тажрыйбамда көп нерсени көргөн үчүн, азыр бирөөнү интернеттен жамандап атса, ошол заказ экенин билем. Азыр мен айырмалай аласыз. Айырмалай алам. Мен азыр Айбек,
Мону жамандап койчу десем, ал айтат да мен жиндүү элем жөн эле бирөөгө жаман көрүнүп деп. Эми мен могу акчаны алып туруп жамандап койсо сен ал акча керек да жамандайт. Ошол себептен бирөө жамандап атса анын заказ экенин билем да. Себеби мени ошол жана бүт баарын мыйзамга салып койгондо, мени ошо кызматыман кетирип башка жол жок болуп калгандан кетиришти каалагандар акча төлөп берген блогер журналисттергечи. Ошолор мени жамандаган. Бирок ошонун баары камалып чыкты. Мен мисалы ошондо Кудай койдум деп койгом. Азыр аттарын деле айтып берем. Гүлжан Шерипбаева жамандаган, Канышай Мамыркулова жамандаган, Атай Бейшемек жамандаган, Илгизбек Шаменов жамандаган. Ушулардын баары камалып чыкты да. Менин ишим менен болбосо да башка иштер менен. Себеби постоянно ошон бирөөгө жалган жала жая берсең, бир күн болсо бир күн жооп бересиң да. Ооба келген. А мен ошондо Кудай койдум булар деп койгом. Себеби мен деле сотко берсем болот. Просто ошол учурда сотко берем десем, эми журналист болуп жүрүп журналисттерди бермек белең деп көбө токтотуп койгон да. Ошол себептен жалган жаланын баары бумеранг сыяктуу жообу келет экен. Азыр өзүңүз айтып өттүңүз го, ошол эркин экономикалык аймакты жетектеп, андан кийин баягы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондун жетектеп, кийин ошол каралоолордон кийин жумуштан алындым депчи. Ошолор кайра такталгандан кийин сизге сунуштар болбодубу мамлекеттик кызматка? Мен эркин экономикалык аймактан өзүмдүн арызым менен кеткем. Себеби ошол жакта иштеп жүрүп гипертоническая болезнь третьей степени очень высокого риска деген диагноз алгам. Аны менин врачым айткан, жумушуңуз аябай оор экен, же иштеңиз, же ден соолугуңузду караңыз деп. Анан мен кеч үйлөнгөнүмө байланыштуу эми ошо балдарым менен убакыт өткөрөйүн деп арыз менен кеткем. Анан жанагы ошол Илгиз Шаменовдор ССД коррупция тиги бу деп Атай Бейшемек жаза бергенден текшерүүлөр келет. Счетный палата, ГКМБ, Ген прокуратура текшерип, эчтеке таппайт. Анан ал маалыматтар деле жетекчиликке жетет. Анан кийин мага сунуш түшөт ушул. Эми мындай кризис менеджер катары кабыл алынып калдым да. Себеби мен СЭЗге барганда Дүйшен Исмаиловичке кылмыш козголуп, ал жерде жетекчиси жок болгон. Зам ИИ болуп отурган. Ал жака барып, аны банкроттук немеден сактап, анан плюска чыгарып пайдага, мамлекетке 1,5 миллиардка жакын салык төлөттүрүп, кызматкерлердин айлыгын көбөйтүп, алар квартал сайын размер оклада премия алып, бүт шарттар түзүлгөн болчу. Тиги бүт жанагы реконструкция тигүү иштерин жасап, котельный, жаңы подстанция, садик тиги булардын баарын эмне талап болсо ошонун баарын жасап, мисалы Мурас Ордонун жашоочулары калпай турбайт. Мен даже ошол жака кеткен жолдордун баардыгын себеби күндө өзүм жүрөм да. Тим эле зымылдатып койчубуз да, ал негизи стратегиялык маанилүү трасса болуп эсептелет. Мамлекет башчысы өтө турган запасной жол да. Азыр эми немесин абалын көрсөңүздөр, ал жол менен жүрбөй калышты элдерчи. Ошол учурда мен ошол жолду Минтранстын балансына берип, мамлекет карасын деп чуркаган учурлар болгон. Андан сырткары Ылдыйкы аэропорттун жанында Акчийде, СЭЗдин территориясынын жанында Гансия авиабазасы бар болчу. Ошону бизге бергиле, ал жерде ангарлар даяр турат, немеси инфраструктурасы бар. Биз дароо эле арендага берип, өндүрүштөр сразу ишке киришип, акча таба баштайбыз, мамлекетке акча түшө баштайт, налогдор түшөт, жумуш ордундары болот десем, Минобороного берип коюшуп мага алып бере албай. Убакыт өтүп кетти, 5 жыл өттү. Эми ошол СЭЗге берген атышат да, эмичи 5 жылда канча акча тапса болот болчу. Убагында угушпай эле анан кийин сен идеяларыңды кеч ишке ашырганда убакыт өтүп кетип атпайбы? Азыр туризмде баштаган идеялардын баары эми кылып атышат. Мен мисалы 10 километр канатын дарыгы сүйлөшүп койсом 1 километр кылып атышат. Мен Бишкектин ичине Диснейлендти Дибиллионс деп чыгаралы деп сүйлөшүп атсам, Токмокор деп сүйлөшүп келишиптир. Эми ал жерде талаптар бар да. Франчайзинг бергенде талаптар болот. Аэропорттон мынча убакыт аралыкта болуш керек, калкынын саны мынча болуш керек. Эртең мисалы Диснейлендтин өкүлдөрү келип Токмокту көрсө жарашпай салат. Себеби ал мындай жай күндөрү кардарлар өзүнүн расходун жаап туруш керек да. Анан майрам-сайрам, дем алыш күндөрү же туристтерге келген учурда ал пайда калып келет да. Ошондой ыңгайлуу жерде болуш керек. Токмокто анча неме жок да. Ошондой болгон учурда деле баягы сиз айткан идеялар башка бирөөлөр кийин угуп деле мындай аткарылса сизде жакшы эле мындай сүйүнүч болот да. Жок, аткарылса жакшы сүйүнүч болот. Бирок мен ошол өлкөнүн туризмин өнүктүрөйүн деп бүт дүйнөнүн өнүккөн туризм өнүккөн өлкөлөрүн кыдырып тажрыйба топтоп байланыш түзүп жүрдүм да. Анан биздин өлкөнүн репутациясы жаман болуп калыптыр, инвестиционный климат багытындачы. Колдонушабы. Бирдеме сүйлөшсөң, мисалы $100 миллион проект болсо,
биздикилер мурунку бийликтегилер көндүрүп коюптур да, бизге канча бересиң дейт экен. Анан алар бул 100 миллион биздин баада. Биз кайсы акчадан силерге беребиз? Өзүбүздүн жаныбыздан бере албайбыз, биз айлыкка иштейбиз, биз жөн эле аткаруучу директорбуз. Тиги баадан берсек биздин баабыз арзандатып кетет дейт. Анан биздикилер айтат экен, 100 миллион болсо биз 120 деп жазалы, биз өзүбүз бияктан чыгарып алабыз, силер ошо 120га кол коюп бергиле дейт. 120 деп жазганда ал биздикилер элге отчет болуш үчүн 120 деп маалыматтарга чыгат да, могу проект 120га бүттү деп. Ал маалыматты дүйнө жүзү көрөт. Мисалы, байкалып калат. мисалы Doppelmayr деген компания 120га салды деген маалымат чыкчу болсо, анын башка дүйнөнүн 200 өлкөсүндө кардарлары аята Doppelmayрдики 120 турбайбы, биз Lightnerге эле же Rovem'га эле барабыз деп туруп, анын конкуренттерине кетип калат экен. Ошол себептен алар ошол таза иштеген өлкөлөр менен иштеш керек экен да. Баасы 100 болсо 100 деп иштегендер менен иштешкиси келет экен. Анан мен ошондой сүйлөшүүлөр жүргөндө айтышты, биздики ушундай ачык айрым болсо барабыз деп. Алар еще биз өнүгүп аткан өлкө, биздин потенциал бар үчүн алар мамлекеттик гарантия деп коет, гос гарантия менен бизге бөлүп төлөөгө салып бергенге даяр болчу. Аларда оборудованиялар заводдон чыгып атат, алар акча бербейт. Кел бизге салып берет бүт баарын. Ал иштеп өзүн төлөй берет. Кокус эле иштеп төлөй албаса мамлекет төлөп берет деген гос гарантия бар. А тиги долбоорлор акчанын өзүн өзү актап коет. Мисалы, Өзбекстанда 1,5 жылда актаган ошондой долбоорлор бар да. Ушул нерселерди көрүп мен канча жолу кайрылдым. Туризмди спорт экөөнү бириктирип министерство кылыш керек экен. Себеби мен туризм жетекчиси катары башка өлкөлөргө барганда, аларда бүт министрлер экен да. Карайт экен да, фонддун президенти же департамент башчысы, мен алар менен жолукпайм. Мага министр керек деп коет экен. Анан зампам бир эчтеке чечпеген орун басарлары менен сүйлөшөсүң, мага неме маселе ошол жерде калып калат да. Ошол себептен мен канча айттым, бул статусун көтөрүп койгондо эчтеке болбойт. Бизде департаментте 11 киши иштейт. Айыл чарбасында санап ойлой канча киши экенин. Фонддо 50ге жакын киши. А министрлик ошол курам менен эле министрлик деңгээлин көтөрүп койсо, тең ата сүйлөшмөк да башкалар менен сүйлөшкөндө пайдалуу. Мен канча адистерди алып келдим жана туризм өнүккөн өлкөлөрдөн. Айтышты да, силер айыл чарба канча көп көңүл бурбагыла. Айыл чарбанын продукциясы өзүңөргө араң жетет, аны менен неме кыла албайсыңар. Силер киреше алып келиш үчүн туризмди өнүктүргүлө. Мына Дубай каражаттын баарын туризмге салып, чөлдү ар бир турист келип кете турган өлкөгө айлантып салды. А силерде потенциал бар. Силердин министр туризма керек болсо вице болсун деген сунуштарды берип кетти. А ушул сунуштар ишке ашкан жок да. А эгер ушул сунуштар ишке ашканда, биз жана бирөөлөр тураган жакшы көрөбүз го. Казакстан, Өзбекстандын министрлери менен сүйлөшүңүз. Өзбекстанда министр туризма и спорта, Казакстанда министр туризма и спорта. Биздикинде гана жөн жерден эмес деңиз ошондо. Спортты алып барып маданиятка тыгып койгон, туризмди алып барып экономикага тыгып койгон. Туризм керек болсо экономиканы бага турган чоң тармак болуш керек деп айтып атышат. Анан баягы мен сизден өз убагында сурап алайын деп, бирок баягы токтоткум келген да, сөзүңүздү бузбайчы. Сиз айтып өтпөдүңүзбү, баягы каралаган адамдар, кесиптештерим депчи, кээ бирлеринин аттарын да атып өттүңүз. Алар менен балким мурдараак бир пикир келишпестик болбоду беле, коллега болсоңуздар. Эмне себептен алар сизге мындай багыт алган? Мен ушул бир себеби болсо түшүнмөкмүн да. Ошол бир капачылыктын айынан ответ берип атышат депчи. Билбейм, балки мен журналисткада чогуу жүрүп эле анан бир күн чоң кызматка кетип калсаң эле ич күйдүү болду же билбейм. А так каражат алып мени жамандатканы далилденген. Берген кишилер кийин мага айтып койгон, кечирим сурапчы. Ошол себептен кааласа сотко беришсин. Каралагандары чын. Эгер алардын каралагандары чын болсо, мен азыр камалып отурмакмын. Мен мына мен менен чогуу иштеген кесиптештерим билет, бир ашыкча мыйзам бузууну кылдырчу эмесмин да. Ошол себептен бүт бардыгы мен башка жака барсам да, шеф бизге жумуш барбы, биз мындай балдарыбызды адал оокат менен иштетишибиз келип атат, бул жакта азыр биз каалабаган нерселер болуп баратат деген деп байланышып турушат. Эми мындай да, адам жакшы жетекчи, жакшы адам болсо, кийин деле байланыштар үзүлбөйт да. Ошол себептен мен өзүмө ыраазымын. Мен мурунку кесиптештерим чогуу иштешкен, мен менен жакшы мамиледе. Шайлоо темасын улай эле социалдык тармакка сиз баягы өзүңүздүн тулпарыңызды сатамын деген сыяктуу өңүттө пост жүктөгөн экенсиз. Ал жагы кандай болуп атат? Бул чыныгы эле постпу же бир кандай десем,
тамаша иретинде жүктөлдү. Жок, ат турат эгер ал каалоочулар болсо, азыр деле $10,000 өйдө бере турган болсо берем. Просто мындай болду. Мен шайлоого катышам деген оюм жок болчу. Анан Эрдинис Кыязовдун каналына маек бергенден кийин элдер аябай жазды, бир 2,000ден ашык комментарий жазды. Бул бала министр болуш керек, премьер болуш керек, даже президент болот деген, мен Ванга айтат президент болот дегендер чыкты да. Анан эми Фейсбуктан таап алгандар көп болду. Чалат. Америка, Дубайдан чалып атышты. Анан сен эмне кызматка барбайсың дейт. Мен айттым, кызматка баргыдай ал менин менчик эмес да, мени чакырса барам, же сунуш кылса, анан мен барам дегидей, мен эч ким эмесмин десем, эмнеге сени чакырбайт дедим. Мен барсам эле ушундай мыйзамдуу түрдө момундай деп бүт баарын чектеп тура берсем, көгөрүп тиги кол койбой мындай деп турсам, жакпайт экенмин дедим. Акылбек Жапаровдун өкмөсүнө жаккан жокмун. Министр Данияр Амангелдиевке жаккан жокмун. Анан кийин кетишке туура келди. Азыр мени чакырбайт дедим. Себеби кайсы тармакка барса кайра эле ошондой иштейм. Мен ошон үчүн барган жерлерде бүт айлыгы жакшы болсо барам да. Мисалы, аким, губернатор тиги бу дегендерге барбайм. Чынында да мен региондорго жашай турган жерим жок, ал каражат жетпейт. Мисалы, азыр билесиңер, Батирдин ижарасы канча болуп атканын. Ошол себептен мен андай кызматтарга барган жокмун. Анан кандай максатың бар, планың бар дейт. Мен деле ушул силер катары чет өлкөгө кетип иштесемби, Кыргызстанда айлык менен жашаш кыйын болуп калды. Бизнес кылайын десең, мындай иштетпей сотко берип тигиндей мындай бут тосуулар болот экен десем, депутаттыкка барбайсың, өзүң айтпадыңбы шайлоо болот деп деди. Анан депутаттыкка мына көрдүңөр мыйзамдарды жалаң байлар келе турган кылып салды. Менде каражат жок, мен эптеп магазинге продуктумду карызга жаздырып жашаган адаммын эл катары. Менин да карыздарым бар. Менде деле бензин жок, ары бери чыга албай калам десем, ошол мигранттар айтып калды, биз баягы күнү 2 балага, Имран менен кимге карыз чогултканда $5 миллион чогултушпадыбы? Хамза, Имран менен Хамзага, биз ошол каражатка салым кошуп алып дейт. Аябай өзүбүздү жеңил сездик, бир жакшылык кылгандай болуп, маанайыбыз көтөрүлүп, жумуштарыбыз жылып эле жашагыбыз келе баштады дейт да. Анан ошондо каражат чогултуш үчүн бир чогулганбыз дейт. Америкада кыргыздарчы. Ошол жерде чогулганда эми балдарыбызды кошо алып келсек дейт. Бүт баары бири-бири менен англисче сүйлөшүп атат дейт. Анан кыргызча билбейт экен балдар дейт. Анан ойлондук дейт. Балдарыбыз кыргызча билбей калса, эртең булар Америкадан кетпей койсо, биз эмне Кыргызстанга барбай калабызбы? Же кетип калып балдарыбызды, неберелерибизди көрбөй калабызбы деп. Биз кайра бара турган болушубуз керек десе, барсам эмне жумуш кыласың, мына элдин баары кете албай жүрөт. Квартира Америкадан кымбат, продукталар Америкадан кымбат. Эмне жумуш кыласың? Ушул жакта эле жүрөбүз десе, анда келечек үчүн ошо Кыргызстанда биз балдарыбыз кайта тургандай шарт түзгөнгө салым кошпойлубу дейт. Көрсө булар тапкан каражатын жашаган на продукциясына кетирет экен. Болду, калганы чогула берет экен. Биздегидей ашыкча чыгым, той-пой дегендер жок экен. жетпей калды деген маселе. Жетпей калды маселе, кредит жок экен. Анан жанагы чогулган каражатынан бирдеме бергиси келишет экен да. Анан давай ушундай жаштар чыга турган болсо, биз колдойлу деп сүйлөшкөн экен. Ошондой учурда эле менин интернетим чыгып калып, анан байланышып көрбөйсүңбү, эгер кое турган болсо биз колдойлу, ушул элге жарамдуу, мигранттардын кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды неме кылса, иштеп чыгып сунуштаса, биз дагы ошол өлкөбүздөн үмүтүбүз пайда болуп кайта тургандай жаркын келечек түзүлсө деп чечтик. Сен койсоң, счет ачсаң биз которобуз дейт. Анан мен эми ойлодум да, баары оңой М-банк ача койсоң эле, М-банктын чыгара койсоң эле которот десем, көрсө ал мыйзамдарды жана айтпадым, татаалдатып салып айтып өттүңүз, анан мен 300 000 өзүмдүн акчаман төлөп, катталганда мага БШК уруксат берет, мен мамлекеттик банктан счет ачканга. Анан ошол счетту реквизиттерин көрсөтө алат экен да. Анан ошого которот экен. Аны дагы которгондо чет өлкөдөгүлөр түз которо албай, Кыргызстандагы тууганына которот. Ошол тууганынан мага которуп берет экен да. Бул дагы жакшы которгонго мүмкүнчүлүк түзүп. Мурункуда банкка наличка алып барып берчикенсиң да. Муну ушуга да шүгүр десек болот да. Анан эми 300 000 кантип табам деп ойлоп, анан атты сатам деп продажага койсом, кээ бир мындай жакшы немелер бар экен. Дүрөт эми атың жакшы экен, өзүңө жарашат. Эми кокус депутат болуп калсаң, эл менен жолукканда улак-булак барсаң, жөө ормак белең, атыңды сатпай эле кой. Биз сага каражат берип турайлы карызга, сен ошо менен каттал. Анан
тиги элдер счетко түшчү болсо ошол жактан ашырып бизге кайтарып берсең болот, атың эми өзүңдө эле калсын дегендер болду да. Анан негизи кыргызда акыркы атын саткан жакшы деле нерсе эмес деп. Анан мен да туура көрүп эми каражат берип турабыз десе макул деп неме кылып атам, аракет кылып атам, катышып көрсөмбү депчи. Азыр ошондо сиз так чечтиңизби катышаар катышпаспыңыз? Мен азыр мен 2 округтан кое алам да. 8 округ Алай, Кара Суу, Чоңлай райондору. Мен өзүм кичи мекеним. Ата бабам мекендеген жерде. Анан мен 35 жылдан бери ушул 19 округда Сокул округуна жашап келебиз. Ошол жакта 2 мектепте окугам, ошол жактан бүт маселелерин билем. Кичинекей кезибизден чоңойгонбуз да. Азыркы Агордо курулган жерде жүгөрү эгилген, тыттар өскөн тала болчу, велосипед менен ошол жакта Ошолорду көргөм деңиз. Автоунакка барып машина жууп жүрчүбүз. Тиги Сокулдун базарына алып мал соода кылып неме иш кылчубуз. Классташтардын баары Новополовка, Аян Антоновкада, Аю холдингинде иштеп жүргөндө майрамдар сайын Сокулукта кары картаң тиги аял киши бүт баарына жардам кылып көрсөтчүбүз. Ал жерде канча кишиге жумуш ордунан түзүп неме кылып жүргөнбүз. Ушул ойлонуп атам да, ушул жактан койсомбу депчи. Себеби ошол округда менин апам жашайт. Апамдын көйгөйү элдин көйгөйү мен апамдын көйгөйү. Мен апама жакшы шарт болушун каалайм да. Ошол себептен мен ошол жерден койгон акым бар деген ойдо ушунду ойлонуп атам. Эми ошол каражат маселеси, документтер чечилсе, анан эч кандай бут тосуулар болбосо, ушул бир сынап көрсөкпү деген ой бар. Эми аны деле чечелекпиз мына. Ошол катталуу мүнөттүн аяк жагында чечебиз го. Ушул негизи эле жогорку кеңешке өзүнүн талапкер катары коюу боюнча да суроом. Азыр сиз да айттыңыз, балким сиздин жолуңуздан да чыкты бул суроо. Балким ошол сиз Америкада жүргөн бир мекендешибиз менен сүйлөшкөнүңүз кайсы бир деңгээлде таасири деле болгондур. Өзүңүздүн каалооңузду сурагым келип турат да. Себеби көпчүлүк талапкерлерди окусаңыз азыр мен негизи каалоом деле жок болчу, анан там аксакалдар чогултуп мага бата берип сен бар дешти, анан агаларым мындай дешти депчи. Мен ушул жөнүндө өзүм да мындай пост жаздым эле да. Эмне бизде өзү каалап мен иштегим келет, депутат болгум келет деген талапкерлер жокпу депчи. Обязательно эле бирөө келип ушинтип сунуштап, аксакалдар айткандары келет атабы. Демек эч ким каалабай эле баарындай бирөө түртүп атыптыр да. Мындай болгон. Мен негизи өзүңүздө ушул каалоо барбы дегенге. Бизде ушул каалоо жашыбыздан неме пайда болгон. 95-жылы атам депутат койгон, ал кезде 1-2 тур болот болчу да. Эң көп добуш алган 2 кандидат 2 турда ат салышты. Анан менин атам анда жаш болчу. Ошол кезде Бейиш Шаматов депутат болгон. Ошол киши жеңип чыкканда ошондо эми сен жашсың, кийинкиде коесуң деп сүйлөшүүлөр болгон окшойт. Анан атамдын ошол депутат кандай болуу керек экенин элге жеткире турган мүдөсү ишке ашпай калган. Анан биз ушул жашыбыздан бүт жаңылыктарды көрүп, гезиттерди окуп, саясий жактан тарбия алып калганбыз да. Бүт чоңдордун баарын тааныйбыз. Апаз Жумаловдун учурундагы кабинеттерин өкмөттүн курамынан беричи. Анан канча депутаттын журналист катары агит материалдарын даярдап, алардын программасын жазып берип, анан ушул кишилер ушуну билбей анан депутаттыкка барып атабы. Мен буга караганда мен да билет экенмин да деген ой пайда болуп неме болот да. Анан мен жашаган округда мына Камчыбек Жолдошбаев, Каныбек Иманалиев, Жаныбек Абиров, Кубаныч Кангантиев, жалаң башка жактыктар келет да. Мындай бизде округда жашабаган адамдар келет да. Шайлоодо көрөсүң, жок анан биздин немелер калып калат. Биз ошол жерде журналист катары мен мисалы Ала Тоодогу жол маселесин, автобус маселесин, шаардык телефон коюлган учурунда ошол газдаштыруу, мектеп, садик маселелерин биз ошондо журналист катары эле депутаттын милдетин аткарып жүрүп атпырбыз. Жазып, каккылап ушинтип жүрүпчү. Анан көрсө журналист бул мандаты жок депутат экен. Анан көп учурда жана Эрулан Көкүлов мен депутатмын деп неме кыла берет го. Ошол мандат жетпей калгандай сезилет да. Тоготпой коет, сен кимсиң депчи. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгын коргогон жумушуңду мыйзамдаштырып койгон жакшы экен дейм да. Себеби сен ошол жерден өкмөттүн ишин контролдойсуң. Мисалы бирдеме журналист катары жазып койсоң, анын жообун
талап кылыш кыйыныраак да. ооба А сен депутат катары тапшырма берсең, аны жетекчилигин чакыртып же өкмөт чакыртып эмне могул ишке ашпай атат. Балдар вагондо окуп атат, неге мектеп салына элек, кыш келатат, неге тиги реконструкция боло элек деген сыяктуу талапты ушул жерден кыласың да. Эми биздикилер могу 2000-жылдан беричи жалаң байларды алып келип эл мындай түшүнүк болуп калган да. Өткөндө президент деле айтты го. Жолду биз салып беребиз, мектепти биз салып беребиз, депутаттар аны кылбаш керек, тигиндей мындай деп. Чыныгы депутат деген бул элдин арасынан чыккан, ошо эл менен кошо жашаган. Илгери жана Зууракан Кайназарова сыяктуу адамдарды эле алып келген да, элдин арасында жумушчу болуп, чабан болуп жүргөн адамдардычы. А бизде ушул түшүнүк болбой калганда, депутат деген бай болуш керек, могуну чечип бериш керек. Мен азыр депутатка койсом колдойсуңбу деп жөн эле тамашалап сурап койсом, эмне бересиң, канча бересиң дейт да. Ушул элдин түшүнүп калып, сиңип калыптыр. Ушуну биз жоюшубуз керек да. Ошол себептен могу миң агитатор жок болгондочу, мен ойлойм, дебатка көбүрөөк убакыт берсечи, элдер ошо кандидаттын потенциалын көрүп, бири-бирине берген суроолорун көрүп элечи, ошол жерден эл менен жолукпай эле тандап койсо жакшы болмок да. тандап калат эле. Себеби чет өлкөлөр көбүнчө ушундай эле болот шайлоочу. Анан менде ошол сиз берген суроого жооп бар илгертен. Себеби биз жашоо менен даярдалып калганбыз да. Канча депутаттардын мыйзамдарын биз жазып беребиз. Мен мисалы эркин экономикалык аймакты жетектеп турганда, биздин өндүрүштү жеңилдетүү, өркүндөтүү, жумуш ордун түзүү максатында мыйзамдарды алып киргенде азыркы депутаттар өткөрткөн эмес. Көрсө, бизден эгер өндүрүш өнүгүп кетсечи, айрым контрабандисттердин бизнеси токтоп калат экен да. ооба Ал мыйзамда ошон үчүн депутаттар акчаны алып өткөртпөй коет экен. Андан сырткары туризмде өткөндө отурганда бюджет комитети бюджеттен бөлүнгөн каражаттын отчетун алыш керек да. Мен маалыматтарды бердим. Могул маселени көтөрөсүң, бул кишиге могу суроону бересиң, могу подрядчикке кылмыш козготосуң, мындай кыласың десем, ошону алып чыга албай коюшту да. Анан ушул депутаттар кайра баратат. Мурунку чакырылыш, тарыхтагы эң жаман чакырылыш, эң слабый, эң коркук чакырылыш. Өзүнүн функциясын алдырды өкмөткө. Мамлекет өздөрү берип койду десеңиз. мен берип коюшту эми добуш менен. Мамлекет карыз алганда парламент ратификациялайт, макулдугун берет. А ошонусу жок ала турган кылып берип койду да. Анан мисалы парламент тараарда делечи, ушундай тароо сунушу болуп атат, тиги бу дегенде каршылар бар да. 90 депутаттын 88 кайра кандидаттын койду. Сен кайра депутат болгуң келсе, сага эл дагы 1 жыл убакыт берген. Чык, мисалы. Жана мен грамотный деген Медер Алиев кантип ушуну билбей калсын? Колун көтөрүп, процедурага чыксын. Урматтуу төрага, ушул маселени жабык добушка коелу дегенде баары болбомок. Тиякта коркуп отургандар, тарашыбыз керек дегендердин баардыгы добуш ким бергенин билмек эмес да. Биз тарабайбыз, каршы бергенде эчтеке болмок эмес. Дагы 1 жыл отурушмак. А жанагы президенттик шайлоо менен парламент шайлоо бир келип кетет, тиги бу деген болбогончулук то. Мен керек болсо экөөнү бир өткөрмөкмүн. Чыгымдарды азайтуу максатындачы. Анан жөн эле өздөрүн таратып алып, ислам дининде өзүн өлтүргөн адамга жаназа окулбайт. Ошол сыяктуу эле депутаттар Ушул сөз эле бир топ нерсени жетип болуш керек. өзүн тараткан, биз эчтеке жарабай калдык деп өзү жарабаганын моюнга алган парламент кайра кандидаттын койсо, эгер ошого эл кайра добуш берсе, ошо депутаттар, анда элдин өзүндөгүнө эртең кандай тагдыр күтөрүнө. Анда биз башынан бери тизмектеп атабыз. Азыр Байманаптарга шарт түзүлдү деп, жана миң агитация менен, көрөө менен. Анан азыр булар кайрадан эле 88 коюп атат деп атабыз. Негизи эле бизде жөнөкөй жаранда элде чыныгы баягы өзүбүз каалаган кишилерди шайлап алууга мүмкүнчүлүк барбы? Анан сизди баягы аналитик катары да тааныйт эмеспизби? Ванговать этет деп көп айтышат Facebooктанчы. Анан элге кандай кеңеш берет элеңиз? Биз кантип туура тандайлы, кантип айырмалайлы? Же сөз түрдө эле баягы мурун шайлангандарды шайлабай койсок эле анда жакшыларын тандап алабыз деген да туура эмес да. Жок, мындай да. Элде 20 күн убакыт бар. Ар бир кандидат чыгат. Ар ким мисалы ашып барса 20 кандидат калат бир округтачы. Биринчиден азыр жолугушууларга чыгыш кыйын. Сен 1000 агитатор жалдасаң делечи, ошол агитаторуң элди чогултуп алып келе албайт ошол жолугушуугачы. Ал сен мисалы 20 миң төлөйсүң бир агитаторго. Ал 20 таанышын паспортун алып келет. Мына моголар сага добуш берет дейт. Штаб жазат, менде 20 голос бар дейт. Ошол эле паспорту көчүрүп туруп, башка кандидатка алып барып, башка бирөө айлык алат. Андан кандидатка мүмкүнчүлүк жок.
элди чогултуп бере албайт. Мгм. Эки бусикке туугандарын, тааныштарын салат өзүнүн штабындагы кишилерди. Жолугушууларды уюштурду кылат, галочка үчүн. Андан дагы неме жок. Эл менен жолугушуу контакт жүз болбойт. Мгм. Ал эми шайлоочулар кантип тандаш керек? Тизмесин көрөт, Мгм. анын соц тармактагы, интернеттеги маалыматтарын көрөт, дареметин көрөт. Мгм. Андан сырткары дебаттагы выступлениясын көрөт. Мгм. Ошол жерден эле билинет кимдин ким экенинчи. Былыгы бар адамдардын былыктары чыгат жөн элечи. Мгм. Атаандаштары чыгарат. Жана Бакмуратка окшогон жигиттер бар, патриотчу. Булар эмнеге келиш керек, келбеш керек, момундай турбайбы бул дегендер. Ошолордун маалыматын алыш керек. Мгм. Ошентип эле иликтеп койсо болот. Анан мурунку депутаттардын мурунку чакырылыштагы добуш берүүлөрүнөн эле билсе болот. Чемпироватка кандай добуш берди, ратификацияга кандай добуш берди, казинону адалдаштырганга кандай добуш берди, парламентти тартканга кандай добуш берди. Ошолорду карап туруп эле позициясын билсе болот. Мгм. Азыр мен мисалы шайлоочу болсом, ар бир округдан болду деп эле айтып коймокмун. Ушуларга добуш бер депчи. Мгм. Мен ошол себептен ар бир округдан өзүм убакыт менен сыналган балдарга сунуш кылып алып чыгып атабыз. Мгм. Биз жана элден каражат чогултканга да ошолорду алып чыгабыз. Анан сунуш катары да ошолорду алып чыгабыз. Мгм. Анан президент өзү деле айтпадыбы? 1000 агитатор жалдаса эмне экен? Мисалы 1000 агитатор жалдаган бир байды агитатор эмне деп айтат? Ой, менин шефим ушундай бай, бирок тупай ушуга добуш бергиле дебейт да. Чынбы? Ооба. Өзүнө ишенген адам өзү эле агитатор жок эле элге жетет. Мгм. Ошол себептен 1000 агитатор бул подкуп болушу мүмкүн, макул 5000 коло салышы мүмкүн. Бирок потенциалы бар, мүмкүнчүлүгү бар адам 140 000, ар бир округда 140 000 шайлоочу да, 140 000дин калган бөлүгүн алып кетсин да. Мгм. Шайлоого барбайм, баары чечилет дегендерди келе тургандай кылып агитация кылсын да. Мгм. Мен деле ошого ишенип баратам да, эгер барчу болсо. Келет деген ишеничте. Элдер келет, ошондой мындай аразаздан ойгонуп баратабыз да. Мгм. Азыр жакшы билим алган, ойлоно билгендер добушун сатпайт. Мгм. Анан намаз окугандар добушун сатпайт. Себеби биздин аалымдарыбыз добуш саткан арам, 5 жылдык жашооңду тагдырын чечип коесуң. Ошо сен добушуңду сатып келген кандидат, депутат кандай мыйзам бузуп, кандай күнөөлөрдү кылган болсо, ал сага да тиет дегенди түшүнүштү. Мгм. Мен ушуга мындай кубанам да. Элдин бир 33% туура түшүнүп калды, добушту сатпаганычы. Мгм. Ушул көрсөткүчтү 50ге жеткирип алсак эле, бизде сапат өзгөрөт эле. Мгм. Ушул жерден кошумча сурай кетейин. Анда ушул шайлоонун баягы 100% бир таза, анан туура чечим чыгып өтүшүнө сизде ишеним канчалык? Бизде жана шайлоодон кийин ызычы чыгат деген адат көнүп калыптыр да. Мына элге сиңип калыптыр да. Анан мен дагы угуп атам, шайлоодон кийин ызычы чыгат, результат жарабай калышы мүмкүн деп. Азыр ызычыны ким чыгарат? Шайлоону жокко чыгарыш үчүн ар бир округ же участкада жокко чыгат да. Анан мисалы акчасы жок кандидат өтүшүнө күмөн санап баратканын билет. Өтпөй калса, менин акчам жетпей калды деп эле ал ызычы чыгара албайт. Мгм. Анан берки кандидаттар акчалуулар коюлуп калып атпайбы? Алар бири бири менен өзүнүн деңгээлинде эле разборка болот. Мгм. Ал момундай эл алып чыга турган маселе эмес азыр. Мгм. Бийлик кийлигишип мурдагындай партияларды өткөрүп коюу эмес. Азыр ар бир округ мындай өзүнчө болуп калды. Анан мен наразычылык болот деп ойлобойм. Мгм. Анан бийликке дагы ыңгайлуу. Определенный бир 3төн 1 же 4төн 1 бөлүгү ушул байманаптар эмес, карапайым адамдар, акчасы жок, билими бар жаштар келген бийликке дагы ыңгайлуу. Мгм. Мисалы өткөндө Нурлан Шакиев мактанбадыбы? Ой, мына шайлоого күмөн санап атасыңар, тиги бу, тиги Илимбек келди, Бактияр Калпаев келди, тиги бу деп пример кылды, бирок неудачный пример кылды да. Мгм. Илимбек деген Нурбек Алимбековдун бир тууган жээни. Нурбек Алимбеков строй компаниясы бар, олигарх. Мгм. Мисалы мен Илимбектин бир мыйзам көтөрүп жүрүп парламентте момундай сүйлөгөнүн билбейм. Мгм. Бактияр Калпаев экинчи жылдын тизмесинде депутат болгон. Ал мындайча айтканда жогору жактын колдоосу менен келген. Мгм. Ал кандидаттыгын Баткенден койгондо ага каршы эч ким койгон эмес. Мгм. Мындай өзү өтүп келди деген туура эмес да. Бирок ушул шайлоодон кийин мамлекет башчылары эгер ошондой планда жок жигиттер, жаштар, жаңы жүздөр өтүп келчү болсо, ошо менен мактанса болот. Мгм. Мыйзам кыйын болсо дагы, 1000 агитатор болсо дагы каражаты көрүнүп турат да БШКнын сайтында, фондунда. Момунча акча менен келди, шайлоо таза өттү деп айтканга мүмкүнчүлүк турат могул жерде. Мгм.
Ошон үчүн бул шайлоо мен ойлойм кызычуу болбойт, өтөт, эч ким нааразы болбойт. Болушу мүмкүн подкуптор дали эле бири бирин соткой берипчи. Мына муну Кайсы бир подкуптарды округтарда эле. бирок дагы ванговать этип берем. 30 округтан жок дегенде 15 адам подкуп менен кармалат. Жок дегенде 15 адам подкуп менен кармалат. Себеби биздин эл дагы эле жетелек, ар бир телефон угулат, бүт жерде камера бар, кармалып калат. Мен билем да, мисалы агитаторуна 30 миң бериши мүмкүн, 20 голос алып кел деп. Ал ар бирине 1000 сомдон берип алып келе коем деп, ошол жерден кармалышы мүмкүн да. Ошол себептен подкуптар болот, кармалуулар болот. Бирок бул карапайым калктын арасынан чыккан кандидаттар да болбойт, себеби аларда бере турган акча жок. Сон баягы так кыска кесе сурап алайын ушул жерден. Демек, азыр баягы мындан кийинки суроолорумду кандай берсем деп тактап алайын деп атам да. Азыркы учурда сиздин шайлоого аттанарбаңыз толук түрдө чечиле элек, э? Жок, азыр мен ушул карап атам. Биринчиден шайлоо мен округумдагы тизмелерди карайм. Экинчиден мүмкүнчүлүгүмдү карайм, каражаттычы. Мен эгер шайлоодон өтпөй калсам эртең карыз болуп кыйналып калбашым керек да. Ошол ыктымалдуулукту өзүм анализдеп көрүп туруп, анан барсам. Сон анда шайлоодон баягы башка темага акырынан өтөлү. Негизи сиздин баягы аналитикалык өзүңүздүн бир буюрса болот, ушундай азыр эле айтып өтпөдүңүзбү, 15 киши кармалат, ушундай постторуңузду көбүн эсе Facebook'та бөлүшөсүз. Жалпы эле Facebook сиздин жеке жашооңузда, анан Кыргызстандагы баягы коомдук пикирди жаратууда орду канчалык? Мындай да, мен жана Бишкекке бир досумду каттаганга айтпадым, бир округтан бирден жигит алып чыгып атабыз деп. Ошону каттаганга барсам, бар эле карап, сени кудурет колдоп атабыз, значит өтөт окшойсуң, тигиндей мындай депчи. Ал сен атаандаштарың бүт немелерин билет, дебатта талкуулайсың го деп тийген неме кылаттыр да. Ошол сыяктуу мени саясий элита менен элге белгилүүлөр тааныйт, бирок карапайым калк тааныбайт. Себеби карапайым калктын көбү YouTube'да, Instagram'да ушундай жеңил желпи жерлерде отурушат да, TikTok'то. Ал эми президент, өкмөт башчысы жана башка чоңдордун баардыгы Facebook'та отурган үчүн Facebook айдыңында колдонуучусу аз болсо дагы саясат чечилет. Кыргыз тилдүү Facebook айдыңында чечилет да. Ошол себептен менин подписчиктеримдин саны менен Facebook'тагы мен учурундагы агы Масаба кезинин саясатын жүргүзгөндөй мүмкүнчүлүгүм бар да. Себеби ошол кездерде мына бүт саясий элита окуса, азыр менин постторумду баары окуйт. Мен окубайт деп ойлогон мененчи, мындай көчөдө жолугуп калсаң, муну жайладың, муну монтуп атасың, сен эмнеге коркпойсуң деген сөздөрдү угуп, аята баары окуйт турбайбы деп сезим калтырат. Ошондуктан Чубак ажы да Facebook'та отурган, президентибиз да Facebook'та отурат, Камчы Кыдыршаевич да Facebook'та отурат, кандидаттардын баары Facebook'та отурат. Айла жогунан, себеби саясат ушул жакта болгондуктан Facebook'та отурат. Андыктан Facebook'тун артыкчылыгы белгилерден бир тепкиче өйдөрөөк да. Тагдыр, мамлекет тагдыры чечилет. Бирөөнү кызматтан алуу, каматуу же бирөөнү сунуш кылуу. Мен мисалы бир эки мисал айтып бере алам. Илим билим министри Алмаз Бейшеналиев ошо Facebook'тагы сунуштар менен министр болуп кеткен. Бажы тармагынын башчысы атын унутуп калдым. Ошол киши дагы Facebook'тан чыгып монтуп коррупцияга каршы сүйлөгөн үчүн президенттин бир сөзүн билем да, менин ушунча таанышым жок кызматка койгонго. Мен ушул элдин арасында кыйындарды коем. Анын кимдин кандай экенин мезгил көрсөтөт депчи. Ошол сыяктуу азыр мисалы сизди деле кокусунан президент кылып койсочу, баардык кызматка кое турган тааныштарыңыз жок да, ар бир тармакты билген. Анан эл сунуштагандарды тыйындарды коесуз. Себеби алардын результаты сиздин результат деген сөз да. Ошол себептен Facebook'тун отдел кадрлыкта немеси функциясы бар, жазалоочу функциясы дагы бар, пиар кылчу да функциясы бар, кароолочу функциясы да бар. Анда азыркы кандидаттарга кайсы бир деңгээлде Facebook'ка жакшыраак көңүл бургула деген бир кеңешти айтып койсо болчу элек экен. Жок, кандидаттарга айтарым, Facebook'тан добуш ала албайсың. Көбү Facebook'та лайктарына карап эле кандидаттын коюп алып атат да. Facebook'та ошо кандидаттын кое турган, кандидаттарды сүрөй турган, кандидаттарга иштей тургандар бар. Добуш берүүчүлөрдүн баардыгы TikTok'то, YouTube'да, Instagram'да отурат. Жеңил жетпей, алар окуп монтуп башын ортусу келбейт да, алар видеону көрүп түшүнүшөт. Кыска убакта же болбосо мындай
окугандан чарчайт да биздин элчи, аны көргөндөн коюп ары бери кылып жүрө беришет. Ошол себептен элди алам десең ошол тармакка чыгышың керек. Саясий чөйрөгө таанылам десең Facebook'та отурушуң керек. Түшүнүктүү. Facebook боюнча мен өзүмө тиешелүү да бир кыска маалымат айтып, анан ушул Facebook колдонуучуларына, анан баягы Facebook'тагы аябай активдүү болгон журналисттерге баягы бир аз ыраазычылыгымды айтып койгум келет да. Себеби баягы Баткен окуясында бир суроо бере калып, ошол кылымдууданчы азыркы президент менен Камсыбек Кыдыршаевичтен баягы провокатор атка конгон биз да. Анан ошол учурда баягы ошол провокатор аты толук мага жабылып калбашына ошол Facebook'тагы блогерлер, журналисттердин пикирлери аябай жакшы жардам берген да. Айтып чыгып, жок бул андай эмес, чындап ошол жактын жигити ошондой бала дегенден. Азыр көрүп аткандар болсо ыраазычылык билдирем. Facebook'тун күчү баягы таасирин өзүмө жеке сезгенмин дегендейчи. Анан ошол эле учурда сиз айткандай Facebook бирөөнү бийликтен алып коюшу мүмкүн, башка бирөөнү дагы бийликке алып келиши мүмкүн депчи. Анан Facebook'ка киргенде эле бирок мен мындай кыйнала берем да, маанайым түшөт, же болбосо баягы ар түрдүү ушактарды угуп иш кылып мээме бир ашыкча жүк болот да. Сиздер Facebook'та аябай активдүү болгон блогерлерден сурагым келип атат да, жеке сизден. Сиздер Facebook'тан баягы биздин бөөктөр YouTube'дагы видеолордон бир зависимый болгон, көз каранды болгон сыяктуу эмессиздерби? Бардык жагына жетишесиздер да пикирлергечи. Чубак ажы күнүнө Facebook'ка 2 саат убакыт бөлчү. Себеби ал жерге кирсең чыга албай каласың дейт да. Бирок адамдын өзүнүн немеси болбосо, сабыры, эрки болбосо, Facebook'та отура бересиң. Мен мисалы бир пост жазсамчы, ошол постту койду жайып коюп, карышкырдан кайтарбай бассаңчы, бирөө келип сразу немесин чыгарып кетет да, итакмагынчы. Ошол себептен Facebook'та жаздыңбы, ошого жараша кайтарып турушуң керек. Анан бирөөнүн пикирин жаздыңбы, ал жакты да карап турбасаң сразу төбөлөп кетишет да. Анан Facebook'тан ачпай турсаң эле бир 2-3 саат ачпай турсаң, кирсең эле бир маалымат түшүнбөй каласың да. Эмне сөз деп анан сурайсың. Ошол сыяктуу мен мисалы жаңылыктарды, телевизорду көрбөй калганыма бир 15 жыл болду да. 2010-жылы Facebook'ка катталгам. Ошодон бери жаңылыктар көрбөйм. Себеби мен тияктан түз көрүп атканды журналисттин сөзү аркылуу көргүм келбейт да. Түз өз көзүм менен көргүм келет, өз көзүм менен окугум келет. Ошол себептен Facebook'тан биз мындай да ким маалыматка ээ болсо дүйнөнү башкарат. Маалыматтан артта калбаш үчүн карап отурабыз. Чынында. Мен азыр телефонумду зарядка койгом, мына сиздер менен маек куруп атам, телефонум зарядда турат. Зарядка коймойнча отура албайм да, себеби ачканда жанагы телефон статистикасына карасаң деле эң көп потребление Facebook'та турат да, батареячы. Ошол себептен Facebook бул азыр биздин жашообуздун немеси болуп калды, бир бөлүгү болуп калды да. Жаш балдар YouTube'ка кирип мультфильм көргөндөй эле биз тияктан көрүп, саясатты карап турбасак болбойт. Facebook менен бир аз орукчансыз десек деле туура окшойт. Ооба, аны жанагы бир неме бар, карикатура бар. Онда Facebook'тун Ф деген тамгасын шприц кылып монтип сай атканчы, биз ошо Facebook'тун наркомандары эле болуп калдык. Биз антейин десек, чоңдор деле ошондой. Водитель айдат да, отурду, пробкада Facebook'та отурган болот карасаң. Чет өлкөдө барсаң, немеде сразу Wi-Fi'га киришет да, отельдергечи. Wi-Fi'дин паролу канча деп ресепшндон сурап Facebook'ка киришет, карасаңчы. Мен ушундай байкайм да, эмне кылышат экен депчи. Ошол себептен эгер телевизор көрбөсөң артта калган сыяктуу эле Facebook'ка кирип турбасаң жаңылыктан артта каласың да. Деген менен азыр Instagram колдонуучулары да жакшы өсүп калды, жакшы элечи. Ал жактарга көңүл бурганыңыз кандай? Мен жана ошол досумдун шайлоо катталганын соц тармактарга чыгаралы деп Instagram'ына жүктөсөк артта калып кетиптир да. Меники да ошондой каралбай калган. Илгери коюлган сүрөт менен турат да. Instagram'дын колдонуучулары ушу шайлоодо керек экен деп калдым да. Ошо биз шайлоодо эле керек болуп калып атабыз да сиздер. Саясатка кызыгыбыз, алдыкта мындай жеңил желпи тема, ушак тиги бу. Азыр 30% жаңылануу болот деп ойлойм дебедиңизби? Ушуга булай эле баягы сиздин бир прогноздоруңуздан дагы сурагым келип турат да. Буга чейинки Эрис Кыязов экөөбүздүн подкастында да айткандарыңыздын көбү четинен орундалып, баягы ошол сиз айткан багытка келип атат. Азыркы Манас шаары борбор болот деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу азыр айтып өттүңүз, шайлоодон кийин ызы чуу болбойт. Болсо ушундай регионалдык эле бир-эки талапкерлердин бири-бирине болгон соттошуусу болушу мүмкүн депчи. Ошол сыяктуу дагы эмнелерди күтсөк болот сиздин анализиңиз боюнча? 2026-жыл
экономикалык жактан оор болот да. Бул дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстан күнөө эле эмес. Анан жакын күндөрү бензин кымбаттайт. Тартыштык болот аябай. Азык түлүктөр кымбаттайт. Кышында светтер өчөт. Ошол себептен жанагы тезектер киле дегендей элге менин жакшы кеңешим көмүр алып, печкалардын немесин орун кагып дегендей даярданып койсо жаман эмес да. Андан сырткары жаңы парламент келгенде бул бир миссиясы бар да. Себеби эгер анын миссиясы жок болсо, мурунку парламент иштей бермек да. Жаңы парламент бир чоң бир нерсеге катышат да. Аны айта албайм эмне экенин. Жок, билем, бирок айта албайм да. Так билесиз. Так билем эмне экенин, бирок айта албайм. Себеби мен и так бир тууган иним түрмөдө отурат. Ошондой билген маалыматын айтып койгон үчүнчү. Түрмөдө эмес, СИЗОдо отурат. Соту болбойт. Күнөөсү жок. Азыр судьялардын башы экөө эмес да. Эртең бийлик алмашып кетсе жооп берет. Жалган жала жапкан үчүнчү. Биз кече жана Кумарбек деген маньякты чыгарып берген, статьясын жеңилдетирген соттор тепкиледик го. Азыр туура эмес чечим кабыл алган сотторду да кийинки бийлик алмашканда тепкилейт. Ошол себептен карап туруп, бунун да артында кишилер бар экен. Эртең бийлик алмашып кетсе мен жооп берип калам, ошон үчүн күнөөсү жок, соттой албайм деп бир күн жанагы адис келбей калат. Тигинин сөздөрүнө баа бере турган бир күн прокурор ооруп калат, бир күн сот ооруп калат. Ушундай шылтоо менен СИЗОдон улам жылып келатат да. Эгер күнөөсү болсо эч жак камап коймок. Анан мен кичүү иним камалып калса, анан мен камалып кетсем, апама оор келип калат да. И так апам экинчи группадагы инвалид. Ошол себептен мен билген нерселеримди айта албай эле ушундай болжолдоп жүрөм. Мен өзүмдүн аябайм, ушу апамды аябайм да. Ошол себептен бир миссиясы бар, эмне экенин убакыт көрсөтөт. Ошол себептен парламент тарады. Себеби мурунку парламент ага жарабай калышы мүмкүн эле. Ошол бийлик темасын улай сизге бир сурайм. Негизи мен сизди аябай көп окуйм деп айтпайм, бирок бери дегенде эле бир 5-6 жылдан бери тааныйм да мындай. Анан кайсы бир учурда мен сизди азыркы бийликтин тарапташы катары да ойлойт элем да, билет элем. Азыркы учурда мамилеңиз кандай? Азыркы учурда байланыш жок. Себеби мен кызматтан кеткенден кийин байланышкан жокмун. Мага деле чакыруу болгон жок. Мен өзүмдүн ишим менен аракет кылайын дедим. Эми жаңы бизнес түптөп ал жактан буттоосулар болду документ жагынан. Ошол себептен мен ошол негизи сыртка кетейин деген оюм бар болчу, даже визам күйүп кетти. Мага виза оңой берет да, себеби мен бүт чет өлкөлөргө чыгып, барган убагымда келип, мыйзам бузбай түз жүргөн үчүн визаны оңой беришет. Апам жалгыз калбасын деген ойдо эле ошо кетпейин деген ой бар да. Бирок тилекке каршы жан багыш керек да. Анан эч кандай неме кылбасаң, жумушта иштебесең, болбой калса, может биз деле кетишибиз мүмкүн. Түшүнүктүү. Менимче шайлоо бийлик темасына азыркы аябай сүйлөшсөк тема көп. Анан азыркы учурга бир жетиштүү эле сүйлөштүк окшойт, же кошумчалай турган бир оюңуз барбы? Жем кошумчалай турган оюм жана мен Алмаз Шадаевдин ырлары бар. Кыргызстанды сүйөлү, жаркырасын Кыргызстан деп. Бирөөсү Атамбаевдин учурунда жазылган, бирөөсү Сооронбай Шариповичтин учурунда жазылган. Ошол жерде айтылат, добушуңду сатпа депчи. Ошол элге эле кайрылуум бар. Бул эч кандай агитация тиги бул эмес, мен эч кандай бирөөнүн атын айтпайм. Жөн гана ар бир өзүңөрдүн округуңарда потенциалы бар жаңы жүздөрдү парламентке келип көрүлөйк. Жаңы жүздөрдү шайлаганга аракет кылгыла. Мурункуларды көрдүк. Сабатсыз, бийлигин байлыгын бийлигин коргогондор, бизнесин кызыкчылыгын көздөгөндөр келип атышат. Андай артында илинчеги барлар пикирин айта албайт, элден кабар албайт 5 жыл. Ошол себептен эми көрдүк да биз кандай экенин көрдүк. Анан кайра эле ой биздин бала эле, биздин уруу эле, өз уулубуз, кулунубуз дей бербей, потенциалына карап добуш бериңиздер. Себеби мунусунда ачык добуш сатып алуу болбойт. Сиз
сиздин балаңыз агитация болуп, анан апа мен 20 000 сом акчасын алып алдым эле, добуш бере берсеңиз болбойт дегенге ишенбеңиз. Аны эч ким текшере албайт. Кирип туруп эле урнанын ичинен өзүңүз туура деп эсептегенди дебаттарды караңыздар. Ар бир кандидаттын видеолору тарайт. Ошолорго караңыздар, программасын окуңуздар. Бизде көп шайлоочулар программасын окубайт да. Эмне жаңычылдык киргизе аларын окубайт. Ошол себептен ушул шайлоодо бир көрүңүздөрчү, себеби эмки мүмкүнчүлүк 5 жылдан кийин келет. Же сиздер тажабадыңыздарбы, балдарыңар, неберелериңер мигрант болуп кеткенин, небере баккандан тажабадыңыздарбы деп айылдагы ата энелерге айткым келет да. Балдары орус болуп калган же мээримсиз өсүп калгандардан тажашпадыбы деп ойлойм. Келечек үчүн ушул бир жаңы жүздөрдү шайлап көргүлөчү ар бир округтан деп суранам да элден. Ошол эле. Себеби азыркы Баймуратов деген шайлоочулар кандидаттар өзү койгон Аскенгенсип жака жардамчысын эми айтпай эле коеюн, бүт тиешелүүлөрүн бир 3-4 мандат менен келүүгө аракет кылып атат да. Анан бир мандатка 500 000 миллион доллар короткондор 5 жылда 5 миллион сом айлык алат. Ашып барса. Көп болсо. Анан 50 миллион коротуп туруп 5 миллион үчүн барган адамдын кандай кызыкчылыгы мүмкүн? Ошол 50 миллионун чыгарыш үчүн же болбосо мамлекетке бир кыянаттык же өзүнүн кызыкчылыгын аткарыш үчүн барат. Мен мисалы 50 миллион коротуп 5 миллион алыш үчүн бармак эмесмин. Анчалык жинди эмесмин. Акылы соо адам андай. Акылы соо андай башка кызыкчылык бар. Ошон үчүн 1000 агитатор жалдадуу шайлабаңыздар. Жакшы, ушул саясий темаларды ушуну менен бир жыйынтыктадык окшойт, керектүү сүйлөшүп алдык. Анан баягы кыска дагы бир 2 тема боюнча сизден сурап алайын. Баягы башында сизди акын катары да тааныштырдым. Биздин эстрадада баягы хитке айланган бир топ ырлардын автору экениңизди да билебиз. Ошолордун ичинен сиз ырын жазып берип хитке айланып, бирок азыркы учурда бир сизди тааныбай кеткен ырчылардан болдубу? Андайлар көп. Тааныбай кеткен эмес, эми мамиле үзүлүп калган ырчылар болду да. Анан мындай да учурлар болгон. Мен жазып бергем, ал ыр хит болуп калган, бирок авторун башка жазып койгон учурлар болгон да. Анан эми анын атын айтпай эле коеюн, аябай эле белгилүү адам да. Ошондой учурлар бар. Анан атак мен мындай мамилеси жакшы адамдардын шоу бизнесте карьерасы жакшы болгондорду байкайм да. Ушундай бирөөнү тарынтып кеткен, ушундайларды бат эле өчүп калгандарын көрүп, бумеранг деле бар турбайбы деп туура түшүнөм да. Анан мисалы жана Алмаз жөнүндө айтып кетпедимби? Ошол учурда ушундай ыр жазышка бир гана Алмаздын ырдап чыккан Алмаздын духу жеткен да. Ошондон кийин башка эч ким неме кылган жок. Бирок азыр ошондой жазганга Алмаз экөөбүздүн тең духубуз жетпейт да. Ошол себептен Алмаз кичинекей болгон менен духу баарынан күчтүү деп айтып кете алам. Андан сырткары Данияр Ерматов жана Алмаз деле интервью берип мактап атпайбы? Адамгерчиликтүү жагынан номер 1 жигит да. Ошол сыяктуу капалашкан учурларым да болгон. Түшүнүктүү. Анан волейбол темасына да кыска сурап алайын. Бир жалпы суроо берейин дейин. Бир постторуңуз да бар. Кыргызстанда ошол волейбол сүйүүчүлөр аябай көп. Биздин волейбол ойноо деңгээлибиз дагы мисалы кээ бир башка спортторго салыштырмалуу жакшы өнүгүп өрчүп келатат. Бирок ошол жетиштүү залдар жок, көңүл буруу аз болуп атат депчи. Жалпы эле волейболго сиз ошол посту жазгандан бери мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан бир көңүл буруулар, бир шарттарды түзүү жакшырдыбы? Анан ошого кошумча эле кандай ойлойсуз? Баягы дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын атын биринчи футболчуларыбыз чыгарабы же волейболчуларыбыз чыгарабы? Азия кубогунда Кыргызстанда акыркы беттеш калды да. Чыгыш чыкпаш боюнчачы. Тим эле утуш керек болчу. Анан кандай мотивация берип, кандай неме кылсак болот деп элдер талкуулаштады Facebook'тачы. Мен жазып койдум. Камчыбек Кыдыршаевди футбол федерациясына апарып коюп койгон, бардын кызылдатып неме кылат деп жазып койсом, чын эле ошондой болуп кетти да. Билбейм, мени уктубу же мурда пландалганбы, иши кылып ошондой болуп кетти да. Анан Камчыбек Кыдыршаев келгенден бери футболубуз жакшы өнүгүп кетти. Чын көрсө көңүл бурса любой спорттон чыгат экен да. Муну неге айтып атам? 2009-жылдары Элмырза Ракыевич ген прокурор эле. Анан биз ошол кезде волейбол федерациясынын президентин иш алып барбаганына байланыштуу оппозиция болуп кетиргенге чуркап жүргөнбүз. Анан ордуна кийим деп ар кандай варианттар айтылып калды. Анан Элмырза Ракыевичке кирип айтканбыз, жетектеп бериңиз, сиз волейболго кызыккан, өзүңүз да ойноп жүргөн кишисиз. Анан сизге гана ишенебиз дегенде ал киши
сунушту кабыл алып мына жетектегенди 15 жылдан ашты. Азыр эми биздин волейбол лигалары боюнча дүйнөдө биринчи орундабыз да. Энелер лигасы, 35, 45, 50 окуучулар лигасы, лигаларыбыздын түрү көп да. Маданияттын арт лигасы, бүт неме оюн турнирдин түрү көп. Анан волейбол ушунчалык өнүккөндүктөн мындай элдер той берсе дагы волейбол берип калышты да. Анан биз бир гана спорттун волейбол түрүнөн Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды, Афганистанды футболдон кимден утсак ошонун бардыгын ута алабыз да. Утуп жүрөбүз да. Бизди көргөндө титирешет кадимкидей. Себеби биз утуп алгандан кийин интернетте беркилерди сүйлөтпөйбүз да. Анан ошол себептен канча эл аралык турнирлерге чыктык. Мына кече биздин кыздарыбыз Карина Кимдин жетекчилиги астында Роза менен Айтурган дүйнөлүк чемпионатка катышып келди. Кум-жээк волейбол боюнчачы. Бул тарыхта болгон эмес да. Ушунун бардыгы ошол Эмирза Рахиштин аракеттеринен. Ал киши болгон убакыт, каражат, бүт мүмкүнчүлүгүн ошол жака жумшады да. Ошол себептен депутат катарында өзүн жакшы көрсөтө албай калды. Себеби көңүлү бул жака балдарындай мамиле кылат да бүт баарыначы. Анан бул кишинин ушул өмүрүндөгү эң чоң немеси, жакшы иши ушул волейболду өнүктүрүп кетти деп айта алам да. Себеби көп волейболисттер тарбияланды. Мурда биздин оюнчулар анчалык легионер болуп башка турнирлерге барчу эмес. Азыр ушул жакынкы чыгыш болобу, Өзбекстан, Казакстан бүт лигаларда биздин балдар, кыздар ойноп келишет да. Ошол себептен волейболдон биз көбүрөөк өнүкмөкпүз. Чыгым азыраак, оюнчуларды кармаш оңой, мындай просто көңүл бурулбай атат да. Мурда мамлекеттен 500 000 бөлүнчү экен жылына. Кийин депутатыбыз Шайырбек Кыдыршаевич Жалал Абад деген волейбол клубун түзүп, ошолорго демөөрчүлөрдү таап берип уюштурганда, анан чуркап жүрүп депутат катары мамлекеттен ошо волейболго жылына 5 миллион адашпасам бөлүнө турган чекке жеткирипти да. Ал каражат деле жетпейт чынындачы. А бирок футболго бөлүнгөн каражат эгер волейболго бөлүнсө, биз эчак Азия чемпионатына, дүйнөлүк чемпионаттарга катышканга волейболго караганда ыктымалдыгыбыз чоңураак болмок да. Себеби 6 адам табыш оңоюраак да. 22 баланы тарбиялаганга карагандачы. Чыгымы да азыраак. Анан жана айтылып кеткендей, бизде эл аралык стандартка жооп берген волейбол зал жок. Бир жакшы беттеш болсо, мына өткөндө Ош областы менен Баткен областы беттешкен мындай турнир болду. Эл батпай чейинге чейин отурду. Эми ушул кантип болсун? Аны биз YouTube'га тартып атабыз. Казак, өзбек, башкалар көрүп атат да биздин оюндарды көргөндөр. Эмне Кыргызстанда нормальный зал жокпу деп жазып атышат. Жок да. Ошол жок болуп атат да. Ошондой шарттар түзүп берсе, бизде жакшы болмок да. Бир гана волейболго элдер канча сом десең акчасын төлөп келип көрүп беришет. Анан Кыргызстандын футбол боюнча чемпионатына эч ким акча төлөп барып көрбөйт. Бекер ачылып турса да барып көрүп берип отуруп көрүшпөйт. Бул чындык. Ошол себептен мен өнүккөн жагына көңүл буруш керек деп жазганым ушул да. Мисалы президентибиз деле футболду колдоп Мурас деген турнир уюштуруп атпайбы? А эмнеге өгөй бала кылбай волейболго да ошондой турнир уюштуруп койбойт? Популяризациясы болуп, жаштар көбүрөөк кызыкмак да. Себеби президент баш болуп же башка белгилүү адамдар волейбол ойноп жүрсө, жаштар көбүрөөк кызыкмак да. Ошол себептен ушул нерсени сурануу катары айтып кетем, волейболго мамлекет көбүрөөк көңүл буруш керек. Чоң рахмат. Жыйынтыктоочу бир суроо болсун. Биздин баягы адатка айланган сурообуз десем да болот. Эгер сизде элестетип көрөлү, фантазияңды күйүзчү, сизде ушундай мүмкүнчүлүк болгондо, өспүрүм 15-18 жаштагы жөнөкөй Кудурет менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү болгондо, кандай кеп кеңештерди айтат элеңиз? Эмне деп кайрылат элеңиз Кудурет? Көбүрөөк окуу, тилдерди окуу, компьютердин тармагына көңүл бур демекмин. Анан 15-16 жаштагы мен ошол балким башка факультетке окумакмын да. Экономиканычы башка тармакта окуп деле түшүнүп алсаң болот экен да. Анан мен ушул 5 жыл убактым жөн кетип калган деп ойлойм да. Ошол анан азыркы жаштарга деле кеңешим да, эми силерде мүмкүнчүлүк бар. Тилдерди окугула, азыр оңой экен. Чат GTP менен окусаң, батыраак үйрөнөт экенсиң. Азыр Кытай, англис тилдери багып калды. Мен көп чет өлкөгө чыксам, башка өлкөлөрдөчү бүт баары англисче сүйлөйт экен, бир 10-дун бири кытайча сүйлөйт экен. Уже алар ошого көнүп тур да. Анан биз
Кытайдын жанында өндүрүш менен өсө албайбыз. Биз Кытайдын жанында ошол ортомчулук, сатып алып сатуу менен өнүгүшүбүз мүмкүн да. Анан мен неге парламентке барышым мүмкүн? Анткени бир эки ай болуп калды, президент пост жазган. Кыргызстандын келечеги өндүрүш менен туризмде деп. Именно мына тагдыр тамашасы ошол эки тармакты мен карап калып атпаймынбы? А мен ошонун кемчиликтерин, көйгөйлөрүн чечүү жолдорун билем да. Мындай сунуш кылсаң, Facebook'тан пост жазып калып калат экен. пост боюнча кылат. Депутат болуп туруп тапшырмаларды берсең, ал кичине таасир этет деген ойдо гана салым кошо алам деп аракет кылып атам да. Ошол себептен ал эми жанагы каражат чогултуп бизнес кылган мекендештерибизге айтам. Дүйнө кыдыргыла, саякаттангыла. Мен ар бир өлкөгө барып келген сайын 5 жыл бир жогорку окуу жайын бүтүргөндөй билим таасир алам да, жаңы нерселерди көрөм да. Ошол себептен саякат бул адамды өстүрөт экен. Ошолорду көрүп биз да ушинтсек болот турбайбы деген ойлор пайда болот экен. Ошол бардыгына убакытты текке кетирбей аракет кылып билим алганга кайсы куракта болбосун үндөйм. Чоң рахмат. Анда биз да сизге кошулуп баягы көрүүчүлөрүбүздү, жаштарды билим алууга чакыруу менен жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан ушундай жакшы ойлорду сиздерге жеткирип берүү аракетибизде жолукканга чейин жакшы туруңуздар.